Бул сабакта сиздер менен бирге HTML, CSS технологиясы менен үстүртөн таанышып, аны менен уда жалпы эле веб иштеп чыгуу деген эмне, анын кандай бөлүкчөлөрү бар, ошолор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келиңиздер, биз эң биринчи кезекте веб-сайттарды иштөө принцибин бир мисалдын жардамы менен карай кетелик. Мисалы, сиз браузерди ачып oygonu.com деген сайтын жүктөгүңүз келип жатат дейлик. Аны үчүн сиз Chrome'ду ачып туруп, мисалы Chrome деген браузерди oygonu.com'ду адресный строкага жазып туруп, Enter'ди басканда интернет аркылуу surrow деген, же болбосо англис тилинен алынган request веб-сервер деп аталган, алыскы жакта жайгашкан, ошол сиздин аталган ошол oygonu.com сайтынын файлдарын сактаган веб-сервер деген компьютерге ошол request'ти жөнөтөт. Анан ал веб-сервер суроону алгандан кийин өзү сактаган сайтка тиешелүү болгон файлдардын бардыгын жыйнайт дагы, аны бизге жооп катары жөнөтөт. Жооп бул англис тилинен response деген сөзүнөн алынган. Анан берки файлдарды карай турган болсок, ал жакта аталышы чекит менен бөлүнүп турат ар бир файлдын. Чекиттен кийинки бул extension деп аталган бөлүк. Ал бөлүктү карай турган болсок, биз төмөнкү жыйынтыкка келсек болот. Сайтты иштеп чыгууда HTML, CSS жана JavaScript деген технологиялар колдонулат деген жыйынтыкка келсек болот. Бул үч технологияны браузер түшүнөт, аны менен иштей алат. Жана ушул файлдарды алгандан кийин ал аны өзүнчө түшүнүп, бизге жанагы биз түшүнгөн, биз көрө ала турган мындай түрдө кылып бизге сайтты көрсөтүп берет. Сиз баягы сайттарды көрөсүз го, дал ушундай кылып бизге көрсөтүп берет. Анан ушул үч файлды аныктап, веб-сайттарды жасоо процесси фронтенд иштеп чыгуу деп аталат. Азыркы айтылган мисал бул статикалык веб-сайттын бир мисалы болуп эсептелинет. Статикалык веб-сайттардын өзгөчөлүгү төмөнкү нерседе жатат. Биз айтып өттүк, веб-сервер сайтка тиешелүү болгон файлдардын бардыгын сактайт деп. Статикалык веб-сайттардын учурунда ошол керектүү веб-сайтка керектүү болгон файлдар алдын ала аныкталат дагы, веб-серверге жүктөлөт. Ошол бойдон эч өзгөрүүсүз калат дагы, анан суроолор келген сайын ошо эч өзгөрүүсүз клиентке же болбосо браузерге жөнөтүлүп турат. Ошондуктан эч кандай өзгөрүү болбогондуктан өзүнүн аты айтып тургандай эле, муну биз статикалык веб-сайт деп түшүнөбүз. Анан сайттардын дагы кийинки бир бөлүгү бул динамикалык веб-сайттар. Аны түшүнүш үчүн биз сиздер менен youtube.com сайтын карап өтөлүк. Биз YouTube'ду ачыш үчүн кайсы бир суроону request жөнөттүк, youtube.com'ду жазып туруп, анан ал веб-серверге жетет. Анан статикалык сайттардан айырмасы, веб-сервер дароо эле бир алдын ала аныкталган файлдарды браузерге жөнөтүп койбостон, ал эң биринчи ошол веб-серверде иштеп жаткан атайын программага кайрылат. Ал программа өз кезегинде жана берилген суроо боюнча маалымат базасына кайрылып, керектүү болгон маалыматтарды казып чыгат дагы, аны иреттеп туруп, бизге керектүү болгон түрдө даярдап, бизге анан кийинчерээк жөнөткөнгө аракет кылат. Биз азыр атап өткөн ушул программа деген бөлүк кайсы бир тилдерди колдонуу менен да жазылып чыгат. Мисалы, Node.js, PHP, Python, же болбосо Java деген тилдерди колдонуу менен жазылып чыгат. Бул ошол сервер тарапта иштеген тилдердин катарына кирет. Аталгандай эле ошол программа маалыматтардын бардыгын жыйнайт дагы, анан орусча айтканда в режиме реального времени жанагы бизге керектүү болгон браузер түшүнө ала турган файлдарды генерация кылат. Анан аларды бизге дагы кийинчерээк жөнөтөт. Дал ушул процесс, ушул нерсе, ушундай сайт динамикалык веб-сайт деп аталат. Анткени бул жакта биздин сурообузга ылайык маалымат базасынан бизге керектүү болгон мындай маалыматтар алынып, анан браузер түшүнгөн файлдар в режиме реального времени генерация болуп, жасалып чыгып атат динамикалык түрдө. Ошон үчүн булар динамикалык сайт деп аталат. Анан ушул программа деген бөлүккө, маалымат базасы деген бөлүккө тиешелүү болгон программалоо иштеринин бардыгы бекенд иштеп чыгуу деп аталат. Жана ушул нерсеге тиешелүү болот мунун бардыгы. Биздин файлдар даяр болгондон кийин ал ошо бизге кайра келет дагы, анан браузер ушул файл үч нерсени түшүнө алат да, HTML, CSS, JavaScript'ти. Анан бизге жанагы биз көнгөн YouTube'дун баракчасын көрсөтүп берет. Бул динамикалык веб-сайттардын кандай иштей турганы боюнча. Эми келиңиздер, биз сиздер менен ушул курстун алкагында HTML жана CSS технологияларын колдонобуз. Бирок жалпы фронтендти түшүнүш үчүн келиңиздер ушул үч технология эмнеге жооп берет экендигин кыскача карай кетсек.
Мисалы HTML технологиясы сиздер көрүп жаткан баракчадагы контентке жооп берет. Ал жакта эмнелер көрсөтүлөт? Мисалы силер кайсы бир веб-сайттан тексттерди көрө аласыңар, видеолорду, сүрөттөрдү көрө аласыңар. Дал ушул нерселерди биз HTML менен аныктайбыз. Андан кийинки CSS технологиясы бул ошол көрсөтүлгөн контент кандай түрдө көрсөтүлөт, кандай дизайн менен көрсөтүлөт, кооз болуп көрсөтүлөбү же мындай эле жөнөкөй болуп көрсөтүлөбү, тексттер кызыл тазы болуп көрсөтүлөбү, сүрөттөрдө, видеолордо кандайдыр бир көлөкөсү болобу, ушундай дизайнга тиешелүү болгон, презентацияга тиешелүү болгон ишке CSS технологиясы жоопкерчиликтүү. Ал эми JavaScript программалоо тили болсо, бул кайсы бир динамикалык эффекттерге жоопкерчиликтүү. Мисалы, элестетиңиз, сиз YouTube'да подписаться кнопкасын баскандан кийин сиз кайсы бир каналга катталасыз. Же болбосо бир видеонун астына видео жагып калып, комментарий жазгыңыз келсе, сиз комментарийди тересиз дагы, анан баягы самолетчонун белгисин бассаңыз, сиздин комментарий серверге жүктөлөт. Дал ушундай нерселерге, ушундай динамикалык эффекттерге JavaScript тили жоопкерчиликтүү. Айтылгандай эле, ошол бул жакта эң маанилүү нерсе HTML, CSS булар программалоо тилдерине кирбейт. Ал эми JavaScript болсо программалоо тили болуп эсептелинет. Бул нерсени билүү абдан маанилүү. Дагы башка мисал, биз буларды дагы мисалы HTML-ды заточкага теңесек болот. Мисалы, ал эмне деген суроого жооп берет дагы, анан контентти аныктап берет. CSS-ти болсо сына точка окшоштурсак болот. Ал ошол жана көрсөтүлгөн контент кандай түрдө көрсөтүлөт, кандай сыпаттарга ээ болот, дизайнга байланыштуу. Ошол нерселерге жооп берет. Ал эми JavaScript-ти биз этишке окшоштурсак болот. Ал ошол мисалы атайын кнопкалар, иконкалар, биз алар менен интеракция кылганда, аларды басканда кандай иш аракеттерди кылат, ошолордун баарын аныктап, ошого жоопкерчиликтүү болот. Бул ушул 3 эң негизги технология. Жана бул курстун алкагында биз сиздер менен HTML, CSS технологиясын үйрөнөбүз.